Салам достор, сиз Голос KG каналындасыз. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, кызыл подписаться кнопкасын басып, коңгурочону кагып катталып коюңуз. Бул бизге чоң жардам болот. Анда эмесе биз баштадык. Акыркы күндөрү Саламат Садыкованын дарегине түрдүү сын пикир айтылып жатат. Ага себеп Саламат Садыкованын нарындыктар тууралуу айткан сөзү себеп болууда. Андыктан биз сиздерге Саламат Садыкова тууралуу түрдүү фактыларды сунуштайбыз. Томолой жетим өскөн Саламат Садыкова Баткен облусунун Кызыл Жол айылында 1956 жылы 28 сентябрда төрөлгөн. Атасы 2 жашында, апасы 9 жашында каза болуп, балалыгы кыйынчылыктар менен коштолгон. Кара Суудагы мектеп-интернатында, Оштогу музыкалык мектепте билим алып, 9 жашынан баштап эле обон созо баштаган. 1973 жылдан тарта Баткен райондук маданият үйүндө ырчы болуп эмгек жолун баштаган, түрдүү сынактарга катышып жүрүп элдин сүймөнчүлүгүнө айланган. Музыкага байланган өмүр. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кийин турмушка чыгып, эне болуп, 9 жылдай сахнага чыкпай калган. Анын жолдошу жубайынын ырчы болушуна каршы чыгып туруп алган. Ага карабай, чыгармачылык менен алектенүүгө болгон каалоосу өзүнүкүн бербей, Таластагы райондук маданият үйүндө иштеп баштайт. Ушундан уламдагы түгөйлөр ажырашып, аткаруучу 2 кичинекей кызы менен калган. Сахнага арналган 40 жыл. Убакыт өтүп, тагдырдын жазмышы менен 1988 жылы Борбор калаадагы 9 кайрык республикалык фестивалына катышып, калыстардын жогорку баасына татыйт. Ошентип, ал жылы Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын Камбаркан ансамблине солист катары чакырылган. Ошол кезде Борбор калаада туугандары жок болгондуктан кыздары менен 3 жыл бою көчүп конуп батирде жашайт. Кийин баткендик жердештери акча топтоп үй алып беришкен. Айтматов урматтаган. Репертуарында 300дөй чыгармасы бар ырчыны улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов өзгөчө баалаган. Бишкекте 1980 жылдары маданий иш-чаралардын биринде чыгаан калемгер Айтматов Садыкованын аткаруусундагы чыгарманы кайра-кайра суранып жатып койдурган жайы бар. Жазуучу кийин дагы ырчы менен жакшы мамиледе болуп, кеп кеңешин айтып турган. Дүйнө кезген ырчы, Түрксой эл аралык сыйлыгынын ээси, Россия, Испания, Оман, Украина, Голландия, Нидерланды, Бельгия, Люксембургда жеке концертин коюп, ондогон мамлекеттеги сынактарга катышкан. Эмгек жолунда анын 2 альбому жарык көргөн. Биринчисин Япониядагы Минон эл аралык музыкалык коому чыгарса, экинчисин америкалык музыка изилдөөчү Марк Хамфри даярдаган. Анын аткаруусундагы ыр кимин болуп калмак. 3-чү даражадагы Манас орденинин ээсинин аткаруусундагы Туулган жер аттуу ырды 1990 жылдардын башында Кыргызстандын гимни кылуу демилгеси көтөрүлгөн. Мындай пикир акын, жазуучулар менен кыргыз интеллигенциясы тарабынан айтылган, бирок түрдүү себептерден улам кийин тынчып калган. Чарчабаган тайыны, ырчы 2 кызды жалгыз тарбиялап өстүргөн. Алардын улуусу журналист болсо, кичүүсү чет өлкөдө иштейт. Саламат Садыкова 4 неберенин тайынеси. Учурда ал филармониядагы Камбаркан фольклордук этнографиялык тобунда жетекчи жана ырчы катары кызмат өтөйт. Сагындым туулган жер сени. Şekerbek Şekulu.